өзүнчө кезек болсо мугалим менен врачтарга же балким бир кезексиз болсо деп мамлекеттик ипотекалык компанияга биз сунуш беребиз. Мугалимдердин отчетун, врачтардын отчетун, кереги жок кагаздарды ошо тезирээк жокко чыгарышсын. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичте протокол. Саламатсыздар, урматтуу Нурлан Тургунбек уулу, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Кечээ бюджеттик комитетте биз туруктуулук, стабилизационный фонд дегенге бир 3 миллиард сом которуп атабыз. Эми ал албетте керек. Көптөгөн инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырыш керек. Бирок Кыргызстандын келечеги бул баары биздин адамдык ресурс. Адамдык ресурс дегенде бул кайра эле билим, кайра эле мектеп. Мына кечээ өткөн жумада министр келип отчет берип атканда жогорку кеңешке айтты, биз азыр 12 жылдыкка өткөндүктөн азыр 6300гө жакын мугалим жетишсиз башталгыч класстарга. Биз ошол студенттерди, ошол жаңы бүтүрүүчүлөрдү мугалим катары колдонгон атабыз дейт. Бирок мен ойлойм, биз билим берүүгө мындай биринчи орунга коюшубуз керек. Бул Кыргызстандын келечеги. Мисалы, азыр Кыргызстан боюнча орто айлык 40 000 сом деп атса, мугалимдердин айлыгы 26 000 сом деп атат. Финансы министрлиги быйыл айлык каралбайт дейт. Мүмкүн эмдиги жылы каралат. Бирок ошол эле көптөгөн мугалимдин, врачтардын айлыгы төмөн болгондуктан үйү да жок. Үй алайын десе мамлекеттик ипотекалык компанияга чоң кезектерге туруп атат, узак. Булардан сураныш келип атат мага, бизди мындай бир өзүнчө кезек болсо мугалим менен врачтарга же балким бир кезексиз болсо деп ошол Алмаз Ахунжанович мамлекеттик ипотекалык компанияга биз сунуш беребиз. Мугалим менен врачтарды өзгөчө бир кезек менен карасын. Бул биринчи сураныч. Анан экинчи маселе, өткөндө мен 2 жума мурун отчеттор боюнча доклад кылдым эле. Ошондо эми мага Инстаграмга көптөгөн мугалимдер, врачтар жазып атат. Көптөгөн отчеттор бар экен, мен билбеген, ошол кезде презентацияга кирбей калган. Мисалы, мугалимдердин базистик окуу планы деген бар экен. Буну жыл сайын кагазга өзүнчө даярдап, ага жанагы пояснительный записка деп даярдап, жыл сайын бере берет, бирок бул жылда өзгөрбөгөн эле бир кагаз экен. Ошону мен сунуштайт элем, ошону жокко чыгарып эле түндүк аркылуу бир стандарт киргизип, ошол аркылуу эле мугалимдерди кыйнабай мектептерди ушундай кереги жок кагаздарды тезирээк жокко чыгарса жакшы болмок. Саламаттык сактоо министри Эркин мырза да айтыптыр, бизде да саламаттык сактоодо отчеттор өтө көп, биз бир канча айда карап аны жокко чыгарабыз. Совет доорунан бери келаткан бир отчеттор бар экен. Мен сунуштайт элем, бир канча айда эмес, бир жана акселерация деген бар өкмөттөчү. 3 ай ичинде бүт маселени чечкен. Мен ошо акселерацияга сунуштайм. Мугалимдердин отчетун, врачтардын отчетун, кереги жок кагаздарды ошо тезирээк жокко чыгарышсын. Кечээ да бир 3-4 мектептен кайрылды. Бир жыл мурун журналдын баарын кайрадан жаздыртып, ким канча саат сабак бербей калган отчет сурап атыптыр. Эми ал кимге керек? Ошонун баарын жокко чыгарсын, тезинен бир 1-2 айда ошонун баарын ишке ашырсын. Рахмат.